Саламатсыңарбы бир туугандар, бүгүн биз сиздер менен коркунучтан бошонуу деген сабагыбызды улантабыз. Бүгүн биз силер менен карай турган текст Матай жазган жакшы кабар 14-бөлүм 24-аяттан 33-аятка чейин. Мурдагыдай эле Иса жөнүндө жана анын шакирттери жөнүндө айтылган сөздөрдү белгилейбиз, ошондой эле коркунуч деген сөздү тегеректейбиз. Матай 14:24-төн 33-кө чейин. Кайык болсо жээктен алыстап, бет маңдайдан соккон шамалдан улам чоң толкундарды жирей араң жылып бара жатты. Таң азандан Иса суу үстү менен басып шакирттерине келди. Шакирттери Исанын суу үстү менен басып келе жатканын көргөн шакирттердин үрөйү учуп деген коркуу деген сөздүн терең формасы. Исаны арбак экен деп ойлоп, корккондугунан бакырып жиберишти. Иса ошол замат: "Коркпогула. 27-аяттан баштап Иса ошол замат аларга "Коркпогула, бул мен элемин" деди. Петр болсо: "Устат, эгер бул сен болсоң, анда суу үстү менен басып кел деп буйручу мага" деди. Иса: "Кел" деди. Ошондо Петр кайыктан чыгып, суунун үстү менен Исага жөнөдү. Бирок шамалды көрүп, коркуп кетти. Чөгүп баратып: "Эгем, мени сактап кал" деп кыйкырып жиберди. 31-ден 33-кө чейин. Иса дароо колун созуп, аны сүйөй калды да: "Ишеним аз десе, эмне үчүн шектендиң?" деди. Алар кайыкка түшкөндө шамал басылды. Кайыктагылар Исага таазим кылышып: "Сен чындыгында Кудайдын уулусуң" дешти. Бул кыска үзүндүдөн коркунуч жөнүндө жана анын себептери жөнүндө эмнени биле алабыз? Шакирттери кайык менен көлдүн үстүндө кетип бара жатышат. Таң азанда Иса суу үстү менен басып шакирттерине келди. Бирок алар суу үстү менен басып келе жатканын көргөндө Исанын, алардын үрөйү учуп, арбак экен деп ойлоп, корккондугунан бакырып жиберишти дейт. Демек, алар Иса жөнүндө туура эмес түшүнүктүн айынан коркуп кетишти дейт. Көбүнчө коркунуч кээде туура эмес түшүнүктүн айынан болот. Бүгүнкү күндө коронавируска байланыштуу интернеттен ар кандай маалыматтарды фейк деп коет, жалган маалыматтарды көп эле уга берсек, ошондой эле туура маалымат болсо деле көп эле ошону уга берсек, анда биздин араң коркуп жаткан жаныбызды ого бетер коркунуч басып, тынчсыздана беребиз. Бул жакта Исанын шакирттери Исаны арбак экен деп ойлоп, туура эмес ойлогондугунан коркуп, анан бакырып жиберишти дейт. Бирок 27-аятта Иса ошол замат аларга "Коркпогула, бул мен элемин" деди. Бул жакта биринчи коркунучтун себеби алар туура эмес ойлоп алышып, арбак экен деп ойлоп алышып, коркуп кетишти дейт. Демек, биринчи себеби корккондугунан, туура эмес ойдун айынан алар коркуп кетишти. Экинчи себеби Петр болсо: "Устат, эгерде бул сен болсоң, анда суу үстү менен басып кел деп буйручу мага" деди. Иса жок деген жок. "Сен азыр бул жакка келе жатканда чөгүп кетесиң" деп айткан жок. Иса ага
мүмкүнчүлүк берди, мындайча айтканда шанс берди. Иса кел деди. Ошондо Петр кайыктан чыгып, суунун үстү менен Исага жөнөдү. Ал суунун үстү менен, ишеним менен суу үстү менен басты. Канча кадам басты? 2 кадам басты, балким 10 кадам басты, бирок суу үстү менен басты. 30-аятта бирок шамалды көрүп коркуп кетти. Чөгө баштады. Шамалды көрүп коркуп кетип, ал чөгүп баратып, «Эгем, мени сактап кал!» деп кыйкырып жиберди. Иса дароо колун созуп, аны сүйөй калды да, «Ишеним аз десе, эмне үчүн шектендиң?» деди. Демек, бул жактагы коркунучтун себеби Петр жакшы эле суу үстүнөн басып бара жаткан. Бирок шамалды көрүп коркуп кетип чөгө баштады. Анын коркконунун себеби шектенди, ишенимдин жетишпегендиги. Көпчүлүк учурда биз шектенгендиктен, көпчүлүк учурда биз ишенимибиз жетишпегендиктен коркобуз. Биз өткөндө дагы караганбыз. Шакирттер ишеними жетишпегендиктен сууга чөгүп кетебиз деп ойлошкон. Өткөн сабакта биз ишеним менен ушу коркунучту жеңишибиз керек. Кимге болгон ишеним? Исага болгон ишеним. Анткени Иса жаратылыштын үстүнөн бийлиги бар. Ал суу үстүнөн басып бара жатканда, алар Исанын шакирттери «Сен чындыгында Кудайдын уулусуң» деп аны даңкташкан. Өткөн сабагыбызда биз караганда шамалды дагы, көлдү дагы баш ийдирген деги бул ким деп алар ага таазим кылышкан. Демек, Исанын шамалды дагы, деңизди дагы, жаратылышты дагы токтотуп коюуга анын күчү жетет. Мына ошого болгон, Исага болгон ишеними менен биз ар кандай коркунучту жеңе алабыз. Бир тууганым, эмне сизди коркутуп жатат бүгүнкү күндө? Эмне сизди тынчсыздандырып жатат? Эгерде коркунучка жол берип жатсаңыз, эгерде ар кандай тынчсызданууга жол берип жатсаңыз, анда ишенимдин жетишпегендигинен, шектенгендиктен эмеспи? Эгерде ишеним жетишпей, шектенип же кандайдыр бир коркунучка алдырып жатсаңыз, анда бул жакта Петр Исага кайрылгандай эле бүгүн сиз дагы, мен дагы Исага кайрылууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Исага кайрылалы, Исага кайрылыңыз. Ал сизди ар кандай коркунучтан бошотот. Ар кандай коркунучту жеңип чыгууга жардам берет. Бир гана Кудайдын сөзүн окуу аркылуу, бир гана Кудайдын сөзүн терең изилдөө аркылуу биз ар кандай коркунучту Исага болгон ишеним менен жеңе алабыз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө Кудайдын тынчтыгы сиз менен болсун.